Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы эс алдыңарбы? Ден соолугуңар жакшыбы? Анда аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 3-класс. Сабагыбыздын темасы эскертмелүү жат жазуу. Сабагыбыздын максаты окуучулар кыргыз тилинин орфографиялык, пунктуациялык эрежелерин кандай деңгээлде өздөштүргөндүгүн текшерүү. Окуучулар өтүлгөн лексикаларды туура катасыз жаза алышат, кабыл алуусун, көрүүсүн, кеп маданиятын, сөз өстүрүүсүн өнүктүрүшөт. Окуучулар өз мекенин, ата-энесин, бир туугандарын сыйлоого тарбияланышат. Балдар, ким, эмне, кандай, кайда деген суроолор кандай сөздөргө жооп берет? Анда карайбыз балдар. Ким деген суроо кимдерге берилет балдар? Ким деген суроо адамдарга берилет. Мисал келтирсек, ким? Бул окуучу. Бул ким? Бул окуучу. Бул эмне? Бул китеп. Ал кандай китеп? Ал кызыктуу китеп. Сен кайда окуйсуң? Мен мектепте окуйм. Көрүңөр балдар, суроолорго жооп берген сөздөрдү билип алдык. Эми кийинки өтөбүз балдар. Бүгүн биз жат жазуу жазабыз балдар. Тема биздин үй-бүлө. Анда урматтуу окуучулар, дептериңерди алгыла. Бүгүнкү датаны жазасыңар. Тема биздин үй-бүлө. Мен текстти 3 жолу окуйм балдар. Биринчисинде сүйлөмдүн түзүлүшүн карайсыңар, экинчисинде жазасыңар балдар, үчүнчүсүндө тыныш белгилерин койгула. Анда баштадык балдар. Баарыңар даярсыңарбы? Дептериңерди алып, датаны жазгыла. Тема биздин үй-бүлө. Текстти окуйм. Мен айылда жашайм. Эртең менен апам ишке барат. Биздин апабыз дарыгер. Кичинекей берме тоокторго жем берет. Атам суу алып келет. Мен болсо балыкты жана пиязды тазалайм. Агам балыктан тамак жасайт. Биз апабызды жакшы көрөбүз. Дайыма ага жардам беребиз. Мен айылда жашайм. Мен айылда жашайм. Эртең менен апам ишке барат. Эртең менен апам ишке барат. Биздин апабыз дарыгер. Биздин апабыз дарыгер. Кичинекей берме тоокторго жем берет. Кичинекей берме тоокторго жем берет. Атам суу алып келет. Атам суу алып келет. Мен болсо балыкты жана пиязды тазалайм. Агам балыктан тамак жасайт. Агам балыктан тамак жасайт. Биз апабызды жакшы көрөбүз. Биз апабызды жакшы көрөбүз. Дайыма ага жардам беребиз. Дайыма ага жардам беребиз. Мен айылда жашайм. Эртең менен апам ишке барат. Биздин апабыз дарыгер. Кичинекей берме тоокторго жем берет. Атам суу алып келет.
Мен болсо балыкты жана пиязды тазалайм. Агам балыктан тамак жасайт. Биз апабызды жакшы көрөбүз. Дайыма ага жардам беребиз. Жазыптыңар балдар, бул биз дагы өткөнбүз үй бүлө жөнүндө. Эми жат жазуу жазып жатабыз. Балдар, биздин апабыз дегени сызыкча коюлуп, дарыгер деп жазасыңар. Калган тыныш белгилерин өзүңөр койгула. Ушуну менен жат жазуубуз бүттү балдар. WhatsApp аркылуу мага жөнөткүлө балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.